Sen mağam ne degen sözün aytып атасың? Sen minting, sen neni kılıp атасың? Ben elge 100 elge düşündürüp атам. Düşünüp атасың? Ben sana da düşündürüp атам. Мы здесь уже на протяжении 20 лет торгуем. И каждый день от дня в день. 32 года. До этого, да, я вообще с 5 лет на торговле нахожусь. И вот это к чему? В том, что вот недавно, числа где-то 13-14 января, вы недавно посетили новый рынок. И там начальник участка вам говорит, то, что свыше 10 тысяч торговых точек. В общей площади 50 тысяч. Мага сұрауын берші. Менің айтқан сөзім қайталап айт. Мага конкретно сұрау берші. Совет дегенде конкретно нам никто не говорит о том, что эти места нам будут бесплатно предоставлены. Во-первых. Сейчас, секунду. Во-вторых, о том, что будет ли какие-либо льготы для нас. Так как вот здесь рынок не стоит на своих деньгах. Кто-то товар берет. Сен отырған жеріңнің ахуалын көрдің бе? Ахуалын. Көрдің бе? Көрдің бе? Қандай шартты елдер сотығып отыр? Азыр мамлекет қандай шарт түзіп беріп отыр? Көрдің бе? Мамлекет полный шарт түзіп. Ошол жерде мен саған қайталап отам. 700 киши болса, 700 кишиге орын береді. Маселе жоқ ал бойынша. Прежде чем вот здесь директора этого муниципального рынка менялись периодически. И каждый, кто приходил, нам обещал то, что якобы будет улучшать вид для города. И в том числе будет отвечать по санитарным нормам. Мен түшүнүп атам. Бирок мага бекер место берилеби? Берилет арендаға. Қанша төлейсің бұл жерде? Мен бұл жерге 10 000 сом төлеймін. 10 000 сом ошол жерге төлеп отырасың болды. Квадратураға жарашабы? Ал жерде бүгінгі күнде қанша метрден отырасың? Бұл жерде метрмен отырасың сіздер. Вот ошол метрге жараша берилет. Бүттү. Ошондо получается то, что подожди. Недавно то, что вы сказали, якобы, независимости, ты сидишь здесь в 2 квадратах, 10 квадратах, мы всем вам обеспечим только в одном квадрате. Сен маған не деген сөзің айтып отырсың? Сен минтің, сен нені қылып отырсың? Мен елге 100 елге düşündürüp отырмын. Düşünüp отырсың? Мен саған да düşünдürüp отырмын. Сен башкача ой менен келген окшойсуң. Эжеке коюп туруңуз. Жок, бирөөдөн болбайм. Мен бир адаммын. Мен муну да бирөөдөн. Кишилерге тодотпойсуңдар. Кишилер сый болсундар. Бар эле мага место бер деп атат. Мына ипотекаларыбыздан. Жолдо эле карыздарыбыз чалып атат уже. Ошпадар жап келген, давай карыздарыңарды жапкыла. Биз канчабыз? Ага дейин баарыбыз бар. Ана сиз айтасыз. Я инде мен бизге хотя бы сезонда алышыбыз керек да карыздарыбызды курчуп. Жок, мен Жүрүңүздөр, жардам берет буларды. Башты уртап. Жакшы сүйлөгөн сайын да баштан. Жанагы үстүкө болчу кетпести. Жүрүң. Жана сиздерге бар. Бул артында турган кичинекей Элмырзага колуңуздардан келген жардам берип кетиңиздерчи. Ушул сиздердин жардамыңыздар менен ушунчалык операция ушунчалык жакшы болуп калды. Эми акыркы операциясына 14 000 доллар каражат керек экен. Ушул акыркы операциясынан кийин болду, бала ушу менен басып кетет деп докторлор ошол Түркияда убада берип атышат экен. Элмырзага оор диагноз коюлган. 2 бутунун ширагындагы малоо берет сөөктөрүнүн тубаса жоктугу. Төрөлгөн күндөн бери анын ар бир кадамы оору менен коштолот. Ар бир кыймылга чоң кыйынчылык жаратат. Азыр Элмырзага шашылыш түрдө экинчи операция керек. Операциянын баасы 14 000 доллар. Бул операциянын оорубай жашоого болгон мүмкүнчүлүгү, бул анын келечекке болгон үмүтү. Анын атасы каза болуп калган. Бул оор сыноодо апасы жалгыз калды. Ар күнү уулунун кыйналганын көрүп эне жүрөгү сыздайт. Суранам, кайдыгер өтүп кетпеңиздер. Сиздердин жардамыңыздар Элмырзага үчүн бул чоң жашоого болгон шанс. Каалаган сумма ар бир жардам Элмырзанын ден соолугуна жасалган чоң кадам. Аллах Элмырзанын кайгысына кайдыгер карабаган ар бир адамга береке берсин. Ембанк Мухамбек П, Сбербанк Бахтияр А деп чыгат. Колуңуздардан келген жардамды ушуга сала бериңиздер туугандар.